Салам Супер ТВнің көрүүчүлөрү. Эфирде кайрадан эле шоу Ньюс, шоу бизнес айдыңында эмне кеп? Биргеликте кабардар бололу. Жаз мезгили келгенине карабай, сыртта кар. Мындай аба ырайында чет жакта тагыраагы жылуу өлкөдө эс алып жүргөн белгилүүлөр тууралуу кеп кылалы. Көптөн бери чоң сахнадан алыстап, үй бүлөсүн алгачкы орунга коюп келген ырчы Чолпонай жолдошу кызы менен биргеликте Туркиянын Алания шаарында эс алууда. Ырчы социалдык тармактагы баракчасына эс алуудагы сүрөттөрүн жүктөп, аталган шаардагы эс алуунун оң жана терс жактары менен бөлүшүүдө. Ал эми дал ушул эле шаарда ырчы Джони менен келинчеги Айжан жана казак ырчысы Айдана Меденова үй бүлөсү менен эс алып жүрөт. Белгилүүлөргө жагымдуу эс алуу каалайбыз. Ырчы Анжелика курбусу казак ырчысы Айдана Меденова менен жолукту. Жолугушкан сүрөт видеолорун эки ырчы тең социалдык тармактагы баракчасына жүктөп, көрүшкөнүбүзгө кубанычтабыз деп жазышкан. Маалым болгондой, Анжелика Казакстанга ооруканага көрүнүү үчүн барган. Ал арада аталган курбусунан сырткары Мадина Садвакасова сыяктуу казак шоу бизнесинин дагы башка өкүлдөрү менен кезигүүгө үлгүргөн. Супер ТВнын Жылдыздын гардеробу долбоорунун алкагында ырчы Сагын Эргешов өзү жашаган үйү, гардеробу менен тааныштырып, чыгармачылыгы жана жеке жашоосундагы жаңылыктары тууралуу маек курду. Жакында эле анын айын Айдайым аталышындагы клибине президенттин карындашы Лазат Нуркожоеваны тарткан. Ал Лазат мага жакты. Буйрук болсо ажоого күйөө бала болуп калышым мүмкүн дейт. Маекти толугу менен биздин каналдан көрө аласыздар. Эгер тагдырым ошол Лазатты жазса, демек ажообуздун күйөө баласы болууга даярмын анда. Неге болбосун деген деле суроолор жаралат да. Жылдын мыкты кыз сүйдүргүчү деген номинация берген. Баягы көпчүлүк ойлоп калат да, бул байдын баласы, анан акчаң болсо клип тартасың, мындай депчи. 45 миң сомго алган гардеробумдагы эң кымбат дубленка ушул. Жана күрөң пальто менен күрөң бут кийим. Келинчегим жок болгон үчүн таранбайсыңар, Режиссер Руслан Акундун кезектеги тасмасы жарык көрүү алдында турат. Эки баатыр деп аталган тасма 18 марттан тартып өлкөдөгү бардык кинотеатрлардан көрсөтүлө баштайт. Анда баш каармандын ролун актер Эмиль Эсеналиев менен Шумкар Бешеналиев аткарган. Тасманын сюжети боюнча эки эр жигит биргеликте биздин элди сактап калыш үчүн укмуштуудай окуяларга кабыл болушат. Эмнеден сактап калыш керек жана кандай окуяларга туш болушат, аны фильмден көрө аласыздар. Жаз мезгили концерттердин мезгили эмеспи? Атактуулар март айында катар концерт коюу үчүн камынышууда. Дегенибиз 17 март күнү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сыймык Бейшекеев жеке концертин тартууласа, 21 мартта Куудул жана ырчы Борончу Кудайбергенов. Ал эми 20-21 мартта Куудул Абдылда Иманкулов менен Тынар Курбаналиев күлкүгө коштолгон концерт коюу алдында турушат. Анда эмесе өнөр адамдарына ийгилик каалайлы. Ырчы Эрнист Турсунов үйлөндү. Маалыматты Супер ТВга ал өзү тастыктады. Анын айтымында ырчы сүйүктүүсүн кече 14 мартта кыргыздын каада салты менен үйүнө алып келген. Жубайымдын аты Айдай, өзүмдөн 10 жаш кичүү. Медициналык окуу жайда окуйт. Мен клиптеримдин бирине тартылууга баш каарман издеп кастинг кылгам. Ошондо келген болчу, бирок көп өтпөй тартылуудан баш тартып, экөөбүз жакшы мамиледе калганбыз. Ал учурда мен мурунку жубайым менен ажырашып, стресс болуп жүргөм. Айдай ошол абалдан чыгарды. Заманбап үлпөт тоюбуз 1 айдан соң болот дейт ал. Андан сырткары ырчы пластикалык операция жасатканын кошумчалап төмөнкүлөргө токтолду. Көзүмдүн үстүн май басып калгандыктан аны алдырып сурма жасаттым. Ошондой эле 20 килограммга арыктап кеткендиктен бетим шалбырап бошой түшкөн. Аны дагы тарттырууга туура келип, жүзүмдөгү уяны чыгардым дейт ал. Эрнист Турсуновдун пластикалык операциядан кийинки маегин жакынкы аралыкта Супер ТВ телеканалынан көрө аласыздар. У меня душа болит деген ырга билип, кийинчерээк Айылская свободная деген фраза менен белгилүү болгон интернет жылдыздары Айпери менен Нурпери эсиңиздеби? Эгиздер Орусиянын баарынан мыкты, Украинанын X-Factor долбоорлоруна чейин барып келишкен. Дал ошол кыздар азыр 10 жашка чыгып калышты. Биз алар менен маектешип, сырдашып, оюн ойнодук. Кызыгып жатасызбы? Маекти биздин каналдан көрө аласыздар. Ай, мо корозуңарды алып кеткиле чай. Мо кимдин корозу? Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Опа. Таластыктар.
мындай откровенный да, мындай былгыты отурбайт да, башкаларга окшопчу. Мындай сразу болгон нерсени бетке айтат да. Мектепте болгон эмес, бирок садикка болгон болуш керек. Айтып берчи ошону. Эмне айтпай атасың? Айтып берчи. Эмне болду эле? Бир бала менен иши кылып неме кылгам да. Вальс бийлеткенде эжекечи. Мен бийлеген бала жак калганда магачы. Интернет желесине Бишкек шаардык кеңешке депутаттыкка талапкерлигин коюп жаткан Нурчи Анжеликанын шайлоо эрежесин бузду деген видео тарады. Анда Анжелика өгөт иштери башталганга чейин өзүнүн Instagram баракчасында түз эфир кылып, катталуучулар арасында батир ойноткону айтылып, ырчы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамынын 28 бөлүмүн бузуусу божомолдонгон. Анда шайлоо дайындалган учурдан тартып шайлоочуларды сатып алууга тыюу салынары жазылат. Биринчиден, акча төлөп берүү. Экинчиден, белектерди жана башка материалдык баалуулуктарды тапшыруу. Үчүнчүдөн, товарларды жеңилдетилген сатууну жүргүзүү. Төртүнчүдөн, бардык товарларды акысыз таратуу. Бешинчиден, кызматтарды акысыз же жеңилдетилген шарттарда көрсөтүү. Ал эми бул боюнча ырчы Анжелика социалдык тармактагы баракчасына жооп калтырды. Мени каралоо жүрүп жатат. Маалыматты тактап койсоңуздар жакшы болмок экен. Баарына белгилүү болгондой, гифтен берилген батир демөөрчүлөрдүн атынан берилген. Эч кандай мыйзамды бузган эмеспиз, деп жазган ал. Кыргыз маданият өкүлдөрүнө эл аралык Абай фондунун сыйлыктары тапшырылды. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен кабарлашты. Сыйлык алгандардын арасында Маданият жана адабият тармагынын белгилүү өкүлдөрү дагы бар. Алар Анатай Өмүрканов, Акбар Рыскулов, Муратбек Бегалиев, Жылдыз Бакашева, Кайрат Иманалиев, Нуркан Турсунбаев, Бакыт Тилегенов, Анарбек Ибраев, Назим Мендебаиров, Эржан Осмонов, Закирбек Дүйшөнбек уулу жана башкалар. Сыйлыктарды Казакстандын маданият жана спорт министри Актоты Райымкулова тапшырды. 20 жаштагы казакстандык музыкант Иманбек Зейкенов Грэмми сыйлыгына ээ болду. Бул тууралуу казак басылмалары жазып чыгышты. Белгилүү болгондой, ал сыйлыкты америкалык рэп ырчысы Карлос Сен-Джондун Rose чыгармасына жазган ремикс үчүн алган. Бул тууралуу ал музыканттын карьерасындагы эң жагымдуу нерсе — Грэмминин ээси болуу. Биз аны жасадык деген ал. Иманбек Зейкенов Казакстандагы Темир жол колледжинин студенти. Анын ремикси YouTube сайтында миллиондогон көрүүчүлөргө ээ болгон. Ошондой эле өткөн жайда Shazam жарыялаган жылдын эң популярдуу ырларын арасында 10дукка кирген. Көпчүлүк сүйгөн Дженнифер Лопес менен сүйүктүүсү Алекс Родригес эки башка жолго түшкөнүн чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Бири-бирине болгон сезимдерин эл алдында арнап, түбөлүккө чогуу болууга сөз берген сүйүшкөндөрдүн эки ажырым жолго түшүүсүнө эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Анткени Джейло менен сүйүктүүсү бул боюнча эч кандай билдирүү тарата элек. Маалым болгондой, учурда түгөйлөр эки башка өлкөдө. Тагыраагы Лопес учурда Доминикан Республикасында тасмага тартылып жүрсө, Родригес Майамиде бейсбол сезонуна даярданып жүрөт. Белгилей кетсек, 51 жаштагы Дженнифер Лопес менен 45 жаштагы Алекс Родригестин мамиле куруп келе жатканына 4 жыл болгон. Экөөнүн тең мурунку никелеринен 2 балдары бар. Алар өз ара жакшы тил табышып, көп учурда чогуу эс алып келишкен. 2020 жылдын эң популярдуу Penthouse дарамасы эсиңиздердеби? Мына ошол Корей сериалынын 2 сезону чыгып, учурда киномандардын катуу талкуусуна алынып жаткан кези. Дегенибиз, дарама жанры боюнча саспенс болгондуктан көрүүчүлөр кезектеги серияларда эмне болорун чыдамсыздык менен күтүп, ар кандай божомолдорду чыгарышууда. Марттагы телесериалдардын рейтинги боюнча Penthouse 2 дарамасы Кореяда жана интернет айдыңында 1 орундан түшпөй келет. Таң алыштуусу дарамага ийгилик алып келген аудиториянын жаш курагы 20 жаштан 49 жашка чейинкилерди түзөт. Корей сериалын сүйүүчүлөр үчүн дагы бир жаңылык. Netflix Корея маалымдагандай, Сүйүү билдирүүсү дарамасынын 2 сезону 12 марттан тартып көгүлтүр экрандардан көрсөтүлүп баштады. Бул романтикалык дараманын 1 сезону күйөрмандарын жакшы сюжет менен кубандырып, бирок 8 сериядан кийин аяктаган. Эми диванга жайгашып, попкорндан салып алып, интернет сайттардан көрө аласыздар. Сиздер Шоу Ньюс менен тааныштыңыздар, кайрадан көрүшкөнчө.